Экономикалык мунапыс жөнүндөгү мыйзамдын башкы максаты ишкерлерге жана атка минерлерге мыйзамсыз менчиктештирип алган мүлктөрүн, уурдаган каражаттарын жана жашырган салыктарын кайра мамлекетке кайтарууга мүмкүндүк берүү. Бул бир гана жолу колдонулат. Мунапысты колдонгон учурда алар кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт жана аты жөнү коомчулукка жарыяланбайт, дейт мыйзамдын демилгечилери. 16 статьяга ушундай беренелердин статьяларына 16 беренеге киргизип атабыз. Эгердир кандайдыр бир өтө кылмыштуу эмес, жеңилдетилген бир экономикалык кылмышкердик кыла турган болсо, анда аларга ушундай шарт түзүп берип атабыз. Бир жолу кайтарып берсең, анда биз сени кылмыш ишине козгобойбуз деп. Андан сырткары бир аз оорурактарына, ошол эле контрабанда мисалы бар, же болбосо жана коммерциялык банктардын иштерин жүргүзүп атканда ошондой нерселер бар, аларды 2 эсе деп атабыз. Демек, эгер миллион уурдай турган болсо, 2 миллионго чейин кайра 2 эсе ордуна коюп кой, мейли биз силерди жана жоопкерчиликке тартпайлы деген мыйзамды киргизип атабыз. 21 октябрда жарыяланган экономикалык мунапыс азырынча натыйжасын бере элек, анткени ал ооз эки түрдө гана тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилип, мыйзам менен бекемделген эмес. Эми анын механизмдери мыйзам долбоорунда так көрсөтүлүп жатыптыр. Биз мурда буга чейин эгерде жанагы 60 күн же 30 күн деген да бир маселе болуп атат. Биз разовойду айырмасы жок качан деп мындай ачып берип койдук да. Бүгүн болобу, эртең болобу, бирок ушуну кыл депчи. Ал эми негизи эле кайрылуу, 30 күндүк кайрылуу бул шайлоо бүткөндөн кийин коррупция менен күрөшө турган механизм 2 эсе 3 эсе күчөйт да. Ошондо ошол убакытка чейин могул мыйзам менен батыраак колдонуп калгыла деген шарт түзүп берет. Буга чейин жарыяланган экономикалык амнистия коомдо популисттик кадам, саясий акция катары бааланууда. Себеби анда 3 негизги нерсе эске алынган эмес. Бул кепилдик, стимул жана 1 айлык өтө кыска мөөнөт берилген. Аны ишке ашыруунун модели иштелип чыкпагандыгын серепчилер айтууда. Критериялары иштетилип чыкпаган себеби ушу механизмдер болот да. Биз деген бөлүп карашыбыз керек да. Жанагы мыйзамсыз байыгандар, коррупция менен коркутуп, үркүтүп, басып алып, рейдерлик жол менен байыгандарды кантип мунапыс ошолорго беребиз? Өзүңүз деле ойлосоңуз, бул багы адал эмес да. А багы иштеп аткан активдер болсо, багы ишкерчиликти жүргүзүп же түшүнбөксүздөн же катып акчаны төлөбөй атканда, ошолорго мунапыс бергенде туура болмок. Анда экономикалык эмес, салык мунапысы болот да, ошондо туура болот. Мындан сырткары экономикалык мунапыска бюджетти толтуруу же аны карызды төлөөгө багыттоо максатын коюу туура эмес, ал тескери натыйжасын бериши ыктымал. Мындай мамиле менен кирешени жашыруу гана эмес, капиталдар чет өлкөгө агып кетиши мүмкүн, дейт Соода өнөр жай палатасынын өкүлү Алазбек Керимбаев. Бул кайра эле ошол эле салык органдары менен же башка укук коргоо органдары аркылуу азыркы экономик кризисте ошо бизнесте эле кайра эле ишкерлерди биз кыйнап коюшубуз мүмкүн. Кандай ой менен результат деп коебуз го, ошого иштесе, анда албетте биз ишкерлерди гана кыйнап коебуз. А эгер мындай ишкерлердин арасында түшүндүрүү жолу менен бюджетти толтуруу эмес, экономикада көмүскөдө жаткан акчаларды чыгаралы деген ой менен болсо, анда бул туура мунапыс деп ойлойбуз. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча, мамлекеттик мүлктү туура эмес колдонуу жана ыйгарып алуу беренеси менен бүгүнкү күндө 400дөн ашык жаранга тергөө иштери жүрүүдө. Дагы 17 киши камакта отурат. Алардын мамлекетке келтирген зыяны 200 миллион сомдон ашат. Каныкей Бозгунова, Талас Аманбеков, 5 канал.